Берез Долантабыз, мынакей ушул жашынакай айылдыктар сүйлөйт долбоорунун автору, негиздөөчүсү, уюштуруучусу, Көчмөн коомдук фондунун жетекчиси, жаш активист биздин жигитибиз Улан Дүйсөйүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Ушу аябай жемиштүү болгонун биз көрүп атабыз материалдан. Кандай барып келдиңиз? Абдан жакшы болду, сонун болду. Катышуучулар кандай болду? Катышуучулар азыр эле сюжетте айтылгандай 30 мектептен болду. Ошол жакта жаш активдүү жаштар болду. Биз ойлогондон бир ушу 100дөй деп атканбыз, бирок 150ге чукул ошол болду. Анан боз үйдүн ичинде болду, өзүңүздөр көргөндөй. Аябай жакшы болду. Биз спикерлер дагы аябай биринчи болгондуктан ушундай кызыгып берилип, анан баягы ушундай бир жакшы жылуу маек болушту. Себеп баягы мындай биринчи болгондуктан баягы баардыгы үчүн таң калыштуу болду да. Себеп айылда туруп эле кантип ушундай адамдар бар, уникалдуу адамдар экен деп ошол биздин катышуучулар аябай суктануу менен өздөрү угуп отурушту да. Жакшы. Улан, айтсаңыз, ошондой алыс жергелерге барып, мисалы сиздер кантип табасыздар ушундай умтулган, жашоого умтулган, жашоодо бир нерсесин өзгөрткүсү келген адамдарды кантип табасыз? Мындай өзгөчө адамдар. Бул өзгөчө адамдар эми баягы бул негизи азыркы убакытта бизде 6 спикер болду ушул Тоң районунда. Бул жердеги спикерлер ушул 4 жылдан бери ошо иштеп келатып, таанышып, жолугуп калган адамдар да. Бул ошол иштин негизинде ошо аймактарды кыдырып, мен ошол долбоорду өзүм ишимдин негизинде ошол аймактарды дайым кыдырам да. Ошол кыдырып жүргөндө ошондой адамдарды баягы элдер айтышат да, ушундай адам бар, ушундай киши бар деп, анан барып атайын издеп барып таанышып, сүйлөшүп, чын эле ал адамдарга өрнөк болуп бере алабы, үлгү болуп бере алабы, чын эле ал ушундай мыкты адамбы же иши кандай деп ошо көрүп, анан талдап ушуну кылабыз да. Азыр ушул убакта 6 спикер бар. Эми буюрса январда биз окутуу спикерлер үчүн течи деп коет. Ошо окутуунун ишин кылабыз баягы эластын сүйлөө боюнча, иш алып баруу боюнча. Анан бул жерде азыр Ош Жалал Баткен Таластан да ошо спикерлер болушат. Ал жактан да ошо былтыркы жылы ошол кыдырып баарын көрүп таанышып келген. Буюрса алар менен эми дагы ошо 12 спикер менен биргеликте иш башталат. Бул жерде азыр биринчибиз Тоң районунда бул Ысык көл, Чүй, Нарын желкесиндеги спикерлер келишти. Эми башка иш-чараларыбызда ошол Кыргызстан боюнча 10-12ге чейин спикерлер келип турушат. Спикерлерди окутабыз деп атпайсызбы? Кайсыл убакытта бардыгы эле келе алышабы? Алардын жатаканаларын ким төлөйт, тамак ашы кандай болот деген суроо. Бул долбоор боюнча айтсак, бул долбоорду ошол ПРОнун өнүктүрүү программасы, ООНдун өнүктүрүү программасы колдоп, Британия элчилиги каржылап атат бул долбоорду. Бул ошол укук үстөмдүүлүгү деген бир программасынын негизинде колдолуп аткан долбоор. Бул жерде ошол бүт каржы маселелерин, чыгымдарын ошол Британия элчилиги жана ПРОнун колдоосу менен ишке ашып атат. Бул жерде ошол биздин максат ушул бүт региондорду камтып, иш алып баруу боюнча анан жана келип кеткен окутуу, иш-чаралардын чыгымдарын ошол бизди колдогон каржылашат баардык. Жакшы, айтсаңыз, негизи эле кыргыз элинде айтып коет эмеспи, бааламга жол айылдан башталат деп. Анан кийин чындыгында байкагандай, баягы айылда жашаган адамдар, билбейм, баягы цивилизациядан кичине артта калгандыктанбы, баягы жашоого аябай умтулган болушат да. Сизден эле сурагым келип атат, шаардыктар менен айылдыктардын баягы айырмасы эмнеде? Айырмасы буга чейин билесиздер, шаарлыктарды айылдыктар киргиздер десе, айылдыктар шаарлыктар айылдыктар колхоз деп ушундай нерсе сетип калып калат. Бирок азыр ал замандан өтүп кеттик да. Себеп дегенде азыр айылда деле шаарда жашоо шарты түзүп жашагандар толтура көп. Анан ошол эле убакытта мындай шаарды айылды самагандар азыр көбөйүп баштады да. Анан бул жерде өзгөчөлүктөр жок калды. Мурда өзгөчөлөнчү сиз айткандай мындай жөнөкөй карапайым жашашты. Азыр болсо шаарда эмне болсо баардык нерсе айылда бар да. Жетелек нерселер айылга жетип калган. Айылда кээ бир жерде мисалы кой кайтарганда айтсаң таң калат, жанагы дрон менен койду кайтарып жүрөт десе, биздикилер студиялар андайларга жетпей тартып сатып ала албай жүрүшөт да. Бизде малчылар аны сатып алып, кырда кой кайтарып отурушат да. Себеп малы каяка кеткенин карап атышпайбы ушундай. Айылда көп эле нерсе алда кетти да. Себеп жана айтып мындай артта калды деген нерседен алысмын. Ал жерде мындай жөн гана жашоодон рахат алып, жашоонун маңызын сезип, анан мындай жашаган адамдар да шаарда сиздерди эле айтсам азыр эметсеңиздер керек. Эртең менен жумушка, кечинде үйгө, эртең менен жумушка, кечинде үйгө. Айылда болсо тала жумуш кыласың, анан калган убакта бош убактыңда рахат алып эле жатасың да, жыргап эс алыпчы. Өзүңүзгө айылда жашаган көп чагат. Фейсбуктан да сүрөттөрүңүздөрдөн байкасак, баягы айылда жашоо керемет деген сөздөрдү көп колдоносуз. Негизи эле кайсы көптөгөн аймактарга барып келдиңиз да, кайсы айыл баягы көбүрөөк жакты сизге? Мен кайсы облустундагы? Эми ар бир область өзү уникалдуу. Маселен, ошол мен көп айтам дайым, чет өлкөлөрдө көп болом, ошол жактан таппаган нерселерди Кыргызстандан эле таап алдым депчи. Себеп эмнелерди таап алдыңыз? Мисалы айтышат, Баткенди башкача көрүшөт да. Ушул мен өзүм башка жактан, бирок Баткенге барганда мен үчүн ушундай Баткен ушундай чоң ачылыш болду да. Ал жерди ушунчалык сүйүп калдым. Себеп анын өзгөчөлүгү.
барда сөй ал жерде айтышат баягы чоң тала, анан ысык, анан ушундай деп. Бирок ал жердин элинин маданияты башкача, анын жердин шарты башкача. Ал жерде ушундай бир маданий бир агымдар бар да, ошол баягы аралаштыктыр. Ошол жерде баткенде совсем башка, аябай эле башка да. Ушундай бир башка алдыда турат турбайбы демек. Эми башка маданий алдыда эмес, мындай өзүнүн маданияты бар да, өзүнө таандык маданият бар да. Мисалы, Ошто башка жерде башкача, мисалы, ошол эле убакытта өзгөчөлүктөр көп айтып аткан, мисалы, аркалык башка деп бөлөм этет ошол сыяктуу. Ошто деле мисалы чөлдүк толук деп карап көрсөң айтат мындай. Аябай башка адамдар да, мисалы, чол алайкулуктарын, алайлыктар менен чөлдүк деп теге өзгөн менен кара суунун элин салыштырсаң, маданияты башкача, өзүнүн алып жүрүүсү башкача, сүйлөгөнү башкача. Ушундай өзгөчөлүктөр бар да. Анан бул нерсени биз баягы бөлүп карап атпайбыз, бөлүп карап эмес, бул баягы өзгөчөлүк катары карасак, мындай укмуш уникалдуу экенбиз да. Себеп элестеткиле бир 30 километрден кийин эле барсаң башкача эл да. Маданияты башкача, сүйлөгөнү башкача, өзүнүн жашоо образы башкача. Анткени тиги өзгөндө карасуда дыйканчылык менен алектенишет. Алайкуда ошол эле жакын эле жерде мал чарбачылык менен алектенет. Ошого жараша отурукташкан эл менен мурда көчүп жүргөн элдин айырмачылыгы же болбосо мал баккан адамдар менен дыйканчылык кылгандардын айырмачылыгы, мындай өзгөчөлүктөр бар да. Ошол эле Налжында өзүнчө өзгөчөлүк бар, Көлдө өзгөчөлүк бар, мал баккан адам мал жөнүндө сүйлөшөт болуш керек. Образ калыптанып калган да. Башкача сүйлөшөт болсо керек. Жок, иш калыптанып калган экен. Себеп мисалы дыйканчылык баягы билесиз, иштеш керек, кет менен колдо болуш керек. Албаса ушундай жашоо образы ушуга айланып калган да. Мал чарбачылыгында чыгарасың, бир карайсың, эки карайсың, баягы ат менен жүрөсүң, мындай характери башкача, мүнөзү башкача да. Анан мындай айтканда ар бир жерибиз өзгөчө да. Анткени мен кайсы жерге барганда өзүмдү айта берем, мен алайлыкмын, мен баткендикмин, мен нарындыкмын депчи. Анткени Кыргызстан баягы биздин мекенибиз да. Бул жерде ар бир точка бизге тиешелүү. Анткени ал бир биздин жерибиз да. Анын элибиз да биздики да. Ошон үчүн мен айтат элем, бардык жер уникалдуу, бардык жердин өзгөчөлүгү бар. Ошол эле шаарда деле өзгөчөлүк бар, айылда деле өзгөчөлүк бар, бирок ошону көрө билиш керек да. Ошол эле нерсени бөлүп карап. Шаардагы адамдар мындай ар бири өзүнүн оокаты менен өзү да, мындай чыгарганда ар бир адам өзүнүн оокатын кыла берет. Эми айылга барсаң бир ынтымак, кандайдыр бир жылуулук, бири-бирине болгон күйүмдүүлүк, бири-бирине болгон мындай сый урмат дейбизби, кандай бир ушундай бири-бирине колдоп, бири-бирине кам көрүп турган сыяктуу сезилет да. Баягы бул нерсени өзүбүз да көрүп калабыз, анан ойлоп калабыз, ушу шаардын элинде эле ошондой болсо жакшы болмок деген сыяктуу. Бирөөнүн огородуна бирөөнүн уyu чыгып калса, тааныбаган эле бирөө келип айдап чыгарып деген сыяктуу. Бизден баягы ушундай карым-катнаш аябай жакшы өнүккөн да, мындай мамиле, нетворкинг деп коет бул эмеде. Бир менен жакшы мамиледе болуп, жана эле йогада айтпады, гармонияда болушат дегендей, айыл эли ошол менен жашашат да. Ошол нерсе бул аябай биздеги чоң азыр мүмкүнчүлүк, потенциал да, бири-бирибиз менен жакшы мамиледе болуу. Бул нерсе бизди кармап турат да көп жерде. Ооба. Эмки долбооруңуз кандай болот? Эми кайсыл жакка барасыз? Эмки долбоорубуз буюрса Нарында болот, бул Кочкордо деп атабыз. Бул биринчи бул ошо февраль айында болот, ага чейин январь айында Бишкекте окутуу болот бул спикерлер үчүн. Андан кийин буюрса февраль айында ошол Нарында уюштурабыз деп азыр даярдык көрүп атабыз. Бул биздин Тоң районунда биринчи болгондуктан кемчиликтер болду, жетишкендиктер болду. Анан азыр кемчиликтерди жоюп, жетишкендиктерди дагы арттырып, бир жакшы бир деңгээлде кылалы деп атабыз. Себеп бала деле тайтайлап жүрүп анан басат дегенде бизде азыр ушундай болуп атат. Анан спикерлерибиз айткандай баягы ушул нерсени айтып койчу, ошо окуталы деген себеп ошол болуп атат. Баягы айылда жүрүп, өзүнүн иши менен алектенип, баягы өзүнүн эч кимге сүйлөгөн эмес, эл астына көп чыккан эмес. Анан бизде баягы толкундоолор болду, эл астына чыкканда сүрдөөлөр болду, улуу эле байкелер, бирок сүрдөп себеп дегенде алар өзүнүн ишин мыкты билет, бирок эл астына сүйлөгөн эмес да. Биз ошолор азыр ошолорду үйрөтүш керек. Буюрса такшалып, алар эми азыр бир жолу сүйлөгөндөн кийин алар эрткеси даярданып атышат. Эми буюрса 10 жолу региондо кыдыргандан кийин акыркы Бишкек шаарында болот. Ал жерде эми буюрса биз чоң сүйлөп калсак болот. Чоң бир мындай чоң бум кылып мындай жарабыз деп атабыз. Буюрса даярдык жакшы. Жакшы, рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Сизге чоң рахмат. Долбооруңуздун өмүрү узун болсун, аябай сонун долбоор, биз дагы колдойбуз жана сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушу айыл жергесинин потенциалын мындан дары да өнүгүшүнө салым кошуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Сиздердин колуңуздарга абдан рахмат. Рахмат.